Саламатсызбы, Азамат мырза, студиябызга кош келдиңиз. Эртеңки келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүнкү биздин эфирлерибизге себеп болгон жаңы жыл, ошого байланыштуу бизден келген коноктордун баарынан өткөн 2021 жыл эмнеси менен эсиңизде калды деген суроо менен кайрылып жатабыз. Сиз дагы ошол боюнча азын аулак айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Жаңы жыл келе жатат. 2021 баягы жаман жылдардан болгон жок, жакшы жылдардан болду. Биздин өзгөчө маданият тармагында, спорт тармагында биздин азыр башкарып аткан бир канча тармактарда абдан жакшы мындай ийгиликтүү, жыйынтыктуу жыл болду десек болот. Биринчи эле маданият тармагын карап көрө турган болсок, быйыл негизи эле кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыгынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы, 30 жылдыкты белгиледик. Белгилөөнүн алкагында республикалык деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги, анан региондук маанидеги ар кандай иш-чаралар бар эле, ошолордун баардыгын ийгиликтүү өткөрүп алуу, 30 жылдыкты даңктоо, 30 жылдыкты азыркы өсүп келе жаткан муунга көрсөтүү, анан эгемендүүлүктүн баасын айтып берүү биздин чоң милдет эле. Ошону мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде баардыгын аткардык десек болот. Өзгөчө мынакей ар бир 7 областта тең ар кандай иш-чаралар болуп өттү. Ар бир областта, атайын ошол областта туулган, мамлекетке салымын кошкон инсандардын юбилейлик иш-чаралары менен байланыштырдык. Андан тышкары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө салым кошуп кеткен бир канча инсандардын юбилейлик иш-чарасы бар эле. Өзүңүздө турат. Бул жерде картинада дагы Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы, Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгилеш керек элек. Ошолордун баардыгын ийгиликтүү, татыктуу ордунда баягы жакшы маданий иш-чаралар менен коштолгон иш-чараларды өткөрүп алдык. Илимий конференциялар болду, бир канча китептер чыкты алардын өмүр баяны боюнча. Андан тышкары эл аралык байланыштар боюнча дагы бир канча чоң долбоорлорубуз бар эле. Бул көбүн эсе Россия Федерациясы менен, Казакстан Республикасы менен 2021 жылы Казакстан Республикасынын маданий күндөрү Кыргызстанда өттү. Абдан чоң топ келди, 354 адамдан түзүлгөн топ Кыргызстанга келип, баягы өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, Казакстандын маданий баягы жаатын, маданий тармагын абдан ачып берди десек болот. Эмки жылы биз Кыргызстандын бир канча маданий күндөрү бир канча мамлекеттерде болот. Түркия мамлекетинде азыр күтүлүп атат. Казакстан мамлекетинде биз баягы жооп катары ал жака барабыз. Анан Өзбекстан мамлекетине барган турабыз. Ошол мамлекеттерде маданий күндөрдү улантып, коңшу мамлекеттерибиз, бир тууган мамлекеттерибиз менен болгон ал акыбаны, мамилени чыңдаш үчүн маданий иш-чараларды көбөйтүш керекпиз. Өзүңүздөр билгендей, спорт тармагында абдан чоң жетишкендиктер болду. Токиодо өткөн Олимпиада, Ослодо өткөн дүйнөлүк чемпионат, Белградта өткөн дүйнөлүк чемпионат жаштар арасында жана башка спорттун түрлөрү боюнча бир канча жакшы жетишкендиктерге жетиштик десек болот. Эч бир жагынан кур келген жокпуз, 2021 жылы спорт тармагында жаңы тарых жаралды. Олимпиадада мындай көрсөткүчтөр көрүнөлүк болчу. Дүйнөлүк чемпионатта мындай жыйынтыктарга жетелик болчук. Биздин спортчу балбан уул кыздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Алардын эмгеги менен, алардын тырышчаактыгы менен, алардын өздөрүнүн үстүнөн иштөөсү менен бул ушундай жыйынтыктарга жетип отурабыз. Мындан ары дагы мен ойлойм, жакын араларда чемпионаттар келе жатат, олимпиадалык оюндар келе жатат Парижде. Ошол жака катуу даярдыкты баштайбыз азыркы күндө. Жанагы кыргызда айтып коет эмеспи, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деген сыяктуу бизде өзүңүз айткандай чындыгында эле олуттуу иш-чаралар болуп өттү эскерүүлөр боюнча. Мына мен көпчүлүк учурда айтып калышат да, эми аларды жамандоо эмес, жөн гана ошо башка кээ бир улуттарда өздөрүнүн маданиятын, салт санасын унутуп калган дагы өлкөлөр бар. Аларга салыштырмалуу биз эми бул экономикалык жактан артта болуп кээ бир мүчүлүштөр болуп жатса дагы мамлекетибизде биздин салт санабыз абдан тыгыз сакталган деп. Ушул боюнча кандай салыштырмалар бар сизде? Биз эми башка мамлекеттерди көп көрүп жүрөбүз. Башка мамлекеттердин маданиятын дагы көп көрүп жүрөбүз. Аларга салыштырмалуу мындай маңызы жагынан, тереңдиги жагынан
Анан сакталгандыгы жагынан биздин маданият абдан уникалдуу болуп эсептелинет. Уникалдуу маданиятыбыз бар экенин өзүбүздүн эле жарандар бүгүнкү күндө биздин маданият ушундай деп мактанбастан, сырттан келген көп элдер бүгүнкү күндө суктанып атканын баарыбыз көрүп атабыз. Өзгөчө бир маданиятыбыз бар. Улуттук баягы көчмөндөр терең маданиятынын сакталгандыгын мен бир канча жыл мурун атайын бир изилдөөчүлөр келип, Европа, Америкадан бери. Анан ошолордун бир комментарийи бар эле да. Алар баягы дүйнө жүзүнүн баардыгын кыдырып келе жатабыз. Монголияны да көрдүк, башка мамлекеттерди дагы көрдүк, араб өлкөлөрүн да көрдүк, коңшу Азия мамлекеттерин да көрдүк. Бирок Кыргызстанда көчмөндөр маданиятындай терең сакталган, көчмөндөр маданияты терең сакталган, айылдарга чейин баягы таркаган, ошол менен жашап аткан калкты кездештиребиз дүйнөдө аз деди да аябай. Жокко эсе болуш керек деди. Ошондуктан мындайча айтканда ата бабаларыбыздын сөздөрү, каада салттарыбыз, улуттук маданиятыбыз, улуттук оюндарыбыз, улуттук баалуулуктарыбыз бул биздин чоң бир мурасыбыз десек болот. Бул мурасты биздин сактоого көбүн эсе биздин министрликке чоң милдет катары жүктөлгөн. Ошолорду бүгүнкү күндө ар кандай формада сакташ керекпиз. Жакында эле чындыгын айтайын, мына Дубайга барып келдик. Дубай экспо чоң аянтча. Экспонун алкагында дүйнө жүзүнүн 197 мамлекети ошол жерге келиптир. Анан экспонун алкагында ар бир күнү бирден күнгө бир мамлекетке берет. Алардын улуттук күнүн өткөрүү үчүн. Анан биз 14 декабрь биздин күнү эле Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы менен чоң топ болуп ал жакка кеттик. Бул окка чейин өзүңүздөр билесиздер, Дубай боюнча бир канча сын пикирлер айтылган, биздин павильон мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деген. Ошолордун баардыгын ордуна келтирип, ошолордун баардыгын деңгээлинде коюп, анан абдан жакшы бир концерттик программаны көрсөттүк ал жерде. Анан манасчыбыз чыгып манас айтканда, башында бул жерде ар кандай сөздөр болду эле. Эми манасты ким түшүнмөк эле, манасты арабтар кантип түшүнмөк эле депчи. Анан биринчи жолу баягы расмий делегация келе электе биз репетиция кылып аттык. Репетиция кылып атканда ошол жерде баягы үн коюп аткан инсандын манасчы барып репетиция кылып атты да. Кылып атканда үн коюп аткан инсан келип мага акырын келип шыбырады да. Бул эмне депчи. Анан мен айттым, бул манас эпосы. Биздин улутундагы биздин улут эмес, такыр эле башка улуттагы бир инсан. Такыр эле биздин тилди түшүнбөйт. Анан такыр эле биз биздин процесске мындай киришпеген инсан да, тээ жакта просто үн коюп, немеси менен наушниги менен угуп калыптыр да. Анан келип айтып сурап атат да, бул эмне депчи. Анан мен айттым, манас эпосы деп. Манас айтуучу бүгүнкү күндө манас эпосун айтып атат. Десем, бул эмне экенин билбейм, бирок бир такыр бир башкача бир сезимдер келип атат деди да. Бул жерде түшүнбөй жаткан эми баягы кыргыз мүмкүн өзүбүз барктабайбыз, даңктабайбыз, түшүнбөйбүз. Эмне кереги бар тияка алып барып деген адамдан караганда ошол жерде башка бир чет элдик адам ошону сезип ошол жерге келип айтып атат да акырынчы. Анан расмий концертибиз башталды. Концерт башталганда ал жерде манасчы чыгып ушундай бир эмоциясы менен төктү. Анан эмоциясы менен айтканда тиги экспонун башчысы, комиссары тура калып кол чабып, анан жанында биздин министрлик кабинетинин төрагасы отурдат эле, Акылбек Сөнбекевич ага келип шыбырады да. Мен тил билбейт экем. Тиги баланын айтканын эмне айтып атканын түшүнгөн жокмун. Бирок мен ичим бир ысып, бир нерсе пайда болду деди да ичимдечи. Анан ушундай бир уникалдуу бир касиетибиз бар, ушундай уникалдуу бир маданиятыбыз бар. Бүгүнкү күндө кыргыз маданияты эгер баягы дүйнөлүк кээ бир трендтер менен айкалышса, кээ бир жакшы бир формаларын издеп чыксак, дүйнөнү таң калтыра турган жактарыбыз абдан көп. Мына Камбарканды эле алалычы, Камбаркан фольклордук ансамбль чыгып оп майданы мындай эч инструментсиз жанагы табияттан алынган үндөр менен аткарганда элдин оозу ачырылат да. Ошогон ооз ачыра турган өнөрүбүз абдан көп. Биздин көрсөтө турган, дүйнөгө бере турган дагы жактарыбыз абдан көп. Ошолордун баардыгы сакталып калды. Ата бабаларыбызга рахмат айтыш керекпиз.
негизи ата бабаларыбыз абдан туура жашоо менен жашагандыгын жылдан жылга ынанып келатабыз. Технологиянын өнүгүүсү менен, шаарлардын өнүгүүсү менен, дүйнөнүн өнүгүүсү менен эң баягы ортого чыга турган нерсе бул табият экен. Табият менен жуурулушуп жашап, ага зыян келтирбей, көп да байлык топтобой, жанында бир кичине өзүнө жете турган кой, кичине өзүнө жете турган мал кармап, калган жашоосунун баардыгын бактылуулукка, маданиятка, комузга, ооз-эки чыгармачылыкка арнаган элибиздин жашоосу бүгүнкү күндө мындай үлгүлүү жашоо болуп келатат бүтүндөй мамлекеттер үчүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө көчмөн маданиятын чыгарып, көчмөн маданиятын көрсөтүп, элге бир мына кыргыздын жашоосу үлгү боло турган жашоо деп көрсөтө турган убакытта келатат го деген ойдомун да. Абдан жакшы экен. Сиз айтып атсаңыз, ошол Манастын ошол жерде айтылган баарын элестетип алып, менин да бир башкача болуп, денем бир ошол биздин кыргыздын ошол жердеги даңазаланганына абдан сүйүнүп жатам. Анткени чындыгында эле бул ошол бир эле ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашаган Манастын башка улуттардын жүрөгүнө дагы ошол бир башкача сезим бергени бул биз үчүн абдан чоң кубаныч деп ойлойм. Анан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, бул көптөн бери талкууланып келе жатат. Бизди мисалы үчүн ырчылар, тамадалар, жана биздин маданият кызматкерлери тойлордо жана башка жерлерде барып кызмат кылганда алар көптөгөн акчаны төлөп беришет деги тарап. Анткени ал кишилер аларга керек деп, анан кийин ошону бир жаатка салуу, бир багытка салуу жагы бул көптөн бери козголуп келатат да. Бир алар бир өзүнүн атайын бир баасы болуш керек, ошол баа кызмат кылыш керек, же болбосо ал жактан бир налог, салыктарды төлөш керек деген нерселер айтылат бир жаатында. Ал эми бир жаатында алар эркин ырчылар болгон үчүн алар ким канча берет, алар өзүнүн эмгегин канчага баалайт, канча менен кызмат кылат, алардын өз иши деп дагы айткан жактары бар. Бул ошол маданият тармагын тейлеген инсан катары сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде эки нерсе бар. Биринчиси жеке тараптар өткөргөн той аштар, же болбосо кандайдыр бир жакшылыктар, жана мамлекет тараптан өткөрүлгөн ар кандай деңгээлдеги иш-чаралар. Жеке тарапка өткөрүлгөн иш-чараларга биз кирише албайбыз. Бул жеке тарап, эки жеке инсандын ортосунда болгон мамиле, алардын ортосунда болуп аткан келишим. Айка мамлекет биз базар экономикасы деп тандап алгандан кийин, эркин соода жүгүртүүнү тандап алгандан кийин, эркин экономиканы тандап алгандан кийин биз андай карым катнашка кирише албайбыз. Ал жерде эми инсандын койгон, өзүнө койгон баасына жараша, өзүнүн талантына койгон баасына жараша алар төлөп берүү мүмкүнчүлүгү болсо төлөп бере турган деңгээлге чыгып атат. Биз бир гана жерди контролдоп ал жакка кирише алабыз. Бул мамлекеттик өткөрүп аткан иш-чаралар. Бүгүнкү күндө президенттик өткөрүп аткан иш-чараларда бааны коюу боюнча азыр документтерди иштеп чыгып атабыз. Мисалы, президент өткөрө турган болсо, ырчы канча алыш керек, режиссер канча алыш керек, сценарист канча алыш керек, же болбосо ошол жерде катышкан инсандардын ар бир адистиги боюнча канчалардан алыш керек. Ошол бүгүнкү күндө такталган эмес, ошону тактап чыгып атабыз. Эл аралык деңгээлдеги, мисалы, биз башка мамлекеттерде иш-чараларды өткөрүп атпайлыкпы? Же болбосо башка мамлекет бизди чакырып өткөртүп атат да. Ошол иш-чараларда ырчылар канча алыш керек, режиссер канча алыш керек, негизи эле ар бир адис канча алыш керек. Ошону гана тактап атабыз. Ошол тактап бүткөндөн кийин документтерге кол коебуз да, ошол жакты гана тейлейбиз. Бирок жеке тарапка биз кирише албайбыз. Алардын өзүнүн жеке эрки да, канча дерин. Мына сиз жогоруда айтып кеткендей, биздин жанагы маданиятыбыз, манасыбыз, ырчыларыбыз, ошо салт сананы сактап калганыбыз, жана спорттогу жеңиштер деген сыяктуу эми муну жашырып деле кереги жок. Мына былтыркы жылга чейин биз деген абдан бир опурталдуу нерселерди жашап, жана революциялар болуп жашап келгенде дайыма эле биз ушул спорт тармагыбызга, маданият тармагыбызга жашынып эле ошолорго калкаланып эле эчтекеңер жок, мына кыргыздар ушундайсыңар, ызы чуу элсиңер дегенде жок. Биздин маданиятыбыз бар. Биз мындай кыйын улуу элбиз, кыргыз эли. Биздин мындай балдарыбыз, спортчуларыбыз бар. Биз аларга деген жакшы камсыздабасак деле мынтип жеңиштерге жетишип келет деп ошону көкүрөгүбүзгө кармап калган учурлар көп болот да. Анан кийин мен ойлойм, эгерде мындан ары сиздин жасаган иштериңиз абдан жакшы алыктуу көрүнүп жатат кийинки күндөрү, муну калыстык үчүн айтып коюш керек. Жакшы маданият тармагын тейлеп кетсек, биз мындан да күчтүү бир жакшы жетишкендиктерге жетишебиз го деп ойлойм. Ошол 2022 жылга, кийинки жылга койгон жакшы иш пландарыңыз жөнүндө да кабардар болуп кетсек жакшы болот эле. Элге бир мындай бир демилге берген сыяктуу болот.
Азыр дүйнөдө креативный экономика деген түшүнүк пайда болду. Бүгүн бүтүндөй маданият продуктулары чоң экономикалык продуктка айланды. Бүгүнкү күндө жакшы бир театралдык постановка болсо, коюу болсо, оюн болсо, ал дүйнөлүк аренага чыга турган болсо, чоң акча алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Ырчы группалар же болбосо ырчылар, бийчилер, сүрөтчүлөр, киночулар бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө абдан чоң акчаны алып келип аткан тармактар. Келечекте ойлоп атам, азыр кичине баягы формалардын издөө процессинде жүрүп атабыз. Эгер мамлекет бир стабилдүү, туруктуу түрдө бир 10 жыл маданият тармагына, спорт тармагына абдан чоң инвестициялар жасай турган болсо, бир 10 жылдан кийин маданият тармагы, спорт тармагы бүтүндөй башка тармактарды багып кала турган деңгээлге алып келсек болот. Азыр мамлекет сурап атпайбы, маданият сурап атпайбы мамлекеттен? Тескеринче маданият бүтүндөй мамлекетке бере турган деңгээлге алып келип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анткени креативный экономика бүгүнкү күндө дүйнөдөгү адамдардын талабы креативдүү продуктулар болуп калды. Эгер ошол креативдүү баягы тармактын класстарын же болбосо ошол катмарын даярдап чыга турган болсок, ошондой чеберлерди, ошондой устаттарды, ошол жердеги өзүнүн ишин билген инсандарды, ошол тармактын мындай профессионалдарын даярдай турган болсок, эртеңки күндө бул тармак абдан чоң деңгээлге чыгышы мүмкүн. Анткени кыргыз, жана айтпадыкпы, кыргыз чыгармачылыкта бирөөгө ат салдырбайт. Кыргыз бүгүнкү күндө спортто дагы ат салдырбашы мүмкүн. Ошондуктан бул эки тармак мен ойлойм келечектүү тармак. 2022 жылы ошого жараша биз чоң иштерди алып барганга кадам таштап атабыз. Бүгүнкү күндө биринчи кезекте бул инфраструктура, маданият адамдары иштеген, маданият же болбосо спорт инсандары иштеп, тейлеп, кызмат кылган мекемелер жарык, жылуу, анан мындай кирип келгенде комфорттуу болуш керек. Ошол деңгээлге чыгыш керекпиз. Адамдарды өзүнө тартып. Ошондуктан мындай заманбап, ачык болуш керек деген ойдобуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биринчи биздин коюп аткан азыр пландарыбыз бул инфраструктуралык жаңылануулар. Театрларыбызды жаңылаш керекпиз, спорт комплекстерди жаңылаш керекпиз. Керек болсо кээ бир жерлерде жаңы 1-2 театр Бишкекте салуу боюнча азыр кадам таштап атабыз. Чоң спорт комплекстерди салуу боюнча кадам таштап атабыз. То есть инфраструктураны оңдош керекпиз азыр. Ошол менен эле параллелдүү түрдө эгер инфраструктуралар оңоло турган болсо, ошол мекемелерде иштеген инсандардын шарты, анан инсандардын баягы чыгарган чыгармалары биз үчүн кызыктуу. Чыгармачыл инсанга бүгүнкү күндө максималдуу түрдө мамлекет жардам берип, ал таксист болбош керек. Ал 4-5 жерде иштебеш керек. Ал баягы чыгармачылыктан тышкаркы өзүнүн жумушун минималдаштырыш керек да. Анткени чыгармачыл инсан бир жакшы бир чыгарманы жазып чыгарыш үчүн, жакшы бир чыгармага берилиш үчүн, же болбосо бир актер бир ролун абдан профессионалдуу деңгээлге, чебердик деңгээлге чыгарыш үчүн 24 саатынын кеминде дегенде 18 саатын ошого арнаш керек. Арнаш үчүн ага шарт түзбеш керек. Айлык акысы, турак жайы, тамак ашы жана башкасы. Анткени анын эң чоң миссиясы бар. Бул коомдун руханий азыгы. Коомду руханий азык менен баягы азыктандыруу. Аны баягы ар бир маданият институту бул лабораторияда. Адамдар бияка кирип, спектакльди көрүп, же болбосо бир чыгарманы көрүп, тияктан чыкканда 2 градуска болсо да өзүн өзгөртүп чыгыш керек. Өзүнүн оюн өзгөртүп чыгыш керек. Ал сахнада күнүмдүк болуп аткан каармандарды көрүш керек. Терс каармандар менен оң каармандардын баалуулуктарын көрүш керек. Аларды салыштырыш керек. Анан өзүнө тандоо алыш керек. Мен туура эмес экенмин, могу жерде туура эмес кылып атканым экен. Мондай инсан боло турган болсо, мондай баалуулуктарым боло турган болсо, анда мен туура жакка барат экенмин деп анан өзүнө бир нерсени алып, кичинекей болсо азыкты алып чыгыш керек. Ошонун миссиясы бүгүнкү күндө театрларда, бүгүнкү күндө музейлерде, бүгүнкү күндө китепканаларда, бүгүнкү күндө жазуучуларда, бүгүнкү күндө музыканттарда. Музыканттар жана айткандай өзүнүн ишине берилип, өзүнүн ишин чеберчилик менен аткарыш үчүн биринчи этапта бүгүнкү күндө мамлекет жардам берип туруш керек.
олардын жашоо болгон маданият аркылуу жашоо болгон көз карашы башкача болуш керек деп. Мына сиз жогоруда айтып кетпесизби, сөзүңүзгө аралашып, мен жана бул оюмду кичине башка жакка буруп алыптырмын. Мисалы үчүн сиз жогоруда айткан Манас бир эле кыргыздын эмес, ал айтылып жатканда башка улуттардын дагы сезимдери башкача болуп, бир сезимдер ойгонот экен деген нерсе айтылып атат да. Анан кийин биздин көбүнчө мына чет жактарга, мына Италияга, Чехияга барып келген тааныштарыбыз ал жакта барганда силер кимсиңер деп сурайт го ар дайым эле. Дегенде биз деле чет элден келген эмелерди сурап атпайбызбы, кимсиңер депчи, ошол сыяктуу. Анан кыргызбыз дегенде алар таң калып, ошондой уут бар беле деген учурлар абдан көп болот да. Казаксыңарбы же монголсуңарбы деп, жок биз кыргызбыз, алар каякта жашашат деп бизди бир таптакыр эле бир башка планетадан келген адамдар катары мындай кабыл алып жатканы кээде өкүндүрүп кетет да. Анткени бүгүнкү 21-кылымдын ушундай бир учурунда биздин кыргызды кээ бир учурда тааныбай калганы мен үчүн бир мындай бир өкүнүчтүү нерсе болуп кетет. Сиз жогоруда айтып кеткен Манасты, мисалы үчүн биздин кээ бир ырчылар бүт мамлекеттер дүйнө жүзүн кыдырып өзүнүн концертин коюп келатса деле кыргызды тааныбаган учурлар болуп атат да. Анан кийин ошол эле Манасты көп мамлекеттерди кыдыртып, мисалы үчүн Манастын күндөлүгү деп бир 3 күндөнбү ошол эле Италияга, ошол эле Францияга, ошол эле башка жактарга 3 күндөн Манасты айттырып, эгерде жанагынтип айтып атса эле элдер өздөрү эле келип магнитке тартылгандай бул эмне жөнүндө айтып атат деп кызыкса, ошону бир котормосу менен кылып көчмө Манас тобу менен ушундай бир кыдыртып келгенге дагы бир пландар болсо абдан жакшы болмок экен деп, бул эми жеке пикирим. Сиз айтып атсаңыз абдан кызыгып кеттим. Маегиңизге чоң рахмат, Азамат мырза. Мына мен кечетен бери, канча күндөн бери биздин саясат жөнүндө эле маектерди куруп жатып, бир аз сиз айткандай саясатыбызга кайрылганда көңүл чөгүп кетип, бүгүнкү күндө эмне биз башка мамлекеттер болуп президенттин баары эле колдошуп эле, көтөрүшүп эле, ал адам биздин башчы, ал адам биздин жакшы деп президент алмашпаган өлкөлөр абдан бай, жакшы жашагандарына байкап жатабыз. Анан кийин саясатчылардан интервью алып кичине чөгүп аткан көңүлүбүздү бүгүн маданият жана Манас жөнүндө айтып биздин көңүлүбүздү көтөрүп койдуңуз биздин көрүүчүлөрдү. Эми сөзүңүздүн аягында ушул келечекте кыргыз элине болгон бир жакшы куттуктооңузду айтып кетсеңиз жаңы жылда. Урматтуу кыргызстандыктар, уңгулуу элибиз бар, уюткулуу элибиз бар. Өзүбүздүн каада салтыбыз, маданиятыбыз уникалдуу, элдерди суктандыра турган бүгүнкү күндө маданиятыбыз бар, улуттук оюндарыбыз бар. Жакында эле мынакей дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОга киргиздик. Бул баардык кыргызстандыктар үчүн эң чоң жаңылык деп ойлойм. Анткени бунун артынан абдан көптөгөн азыр тармактардын өнүгүүсү күтүлүп атат. Келе жаткан 2022 жыл баарыбыз үчүн жолборчу жылы деди. Жолборчтун өзүнүн мүнөзүнө караганда бул бийиктик, бул күчтүүлүк, бул айкөлдүк. Ошол мүнөздөрдүн баардыгы кыргызга тиешелүү. Кыргызстаныбызда ар дайым бийиктик болсун, ар дайым токчулук болсун, ар дайым молчулук болсун. Анан эң негизгиси ынтымак болсун. Эгер элкебизде, элибизде ата-бабаларыбыз ар дайым айтып келген, ынтымак, биримдик боло турган болсо, баардыгын жеңүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Ошондуктан эң негизгиси бийиктиктен анан ынтымакты элибизге каалайм. Чоң рахмат маегиңизге. Мындан ары да биз маданият тармагынан абдан жакшы жаңылыктарды, жакшы жеңиштерди, жакшы ийгиликтерди күтөбүз. Келерки жыл жалпы кыргыз элине бактылуулуктун, берекелүүлүктүн жылы болсун.